Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimli urayımdı Allah'ın atımenen başlap jaratan Allah Ta'alaga maqtoo, paygambarыбызга salam salavatlar aytıp, urmаттуу mekендештер, musulman bir tuğandar, barыңızдарга Allah'ın rahmatın, tınçlığın, berekesin qalap salam aytam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala barыңыздардын үйүңүздөргө тынчтык, амандык берсин, ынтымак, рызкы берсин. Amandыкта, тынчтыкта, кайрадан дагы сиздер менен ушундай бир жараткан Аллах Тааланын бир жаркыраган күнүндө, түнүндө жолугуп отурганыбызга көптөгөн шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү биздин сиздерге кайрылуубуз, бүгүнкү сабагыбыздын негизги темасы, бүгүнкү биздин айта турган, басым жасай турган сөздөр бул. Албетте мына ошол бүгүнкү күндө biz kirip baratkан, дагы Кудай Таалам өмүр берип, убакыт берип, ден соолук берип, кайрадан дагы февраль айына жетип келип, мына ошол февраль айындагы биз мусулмандарга бир жарашпаган, биз мусулмандарга бир чоочун болгон, мусулмандарга эмес, деги эле бир кыргыздын каада салтына, үрп адатына, жүрүм турумуна, кулк мүнөзүнө, нарк населине чоочун болгон, бизге эч бир коошпогон 14 февраль. Тагыраак айтканда мына ошол коомубузда сүйүшкөндөр күнү же Валентин күнү деп таанымал болгон мына ушул күндүн зияндары, кесепеттери жөнүндө сөз болмокчу. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Вала тaqrabuз zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila" Зынага жакындабагыла, анткени ал зына бузукулук, жаман ыплас жол дейт. Аллах Таала зына кылбагыла, зынага барабыз, балким зынага такыр жолобогула, зынага алып бара турган иштерден оолак болгула. Ал зынага алып бара турган, зынага себеп боло турган жолдордун баарынан ары оолак болуп качкыла дейт. Алар эмне? Алар мына ошол телефон аркылуу бири-бири менен жазышуу болсун, таанышуу болсун, көчөлөрдө кол кармашып жетелешүү болсун, кучакташуу болсун, жана башка тилге алгыс эмне? Мына ошондой мусулман баласына никесиз чоочун эркек менен чоочун аялдын, чоочун жигит менен чоочун кыздын бири-бири менен болгон мамилеси бул мына ошол эмне? Ыплас иштерден экендигин Аллах Таала кереметтүү Кур'анда баяндайт. Биз мусулман журтчулугу өзгөчө Кыргызстан эли 95% мусулмандарбыз деп, анын дагы бүгүнкү күндө мына ошол мусулманчылыктын чыныгы жөрөлгөлөрүн, намаз болобу, жоолук болобу так аткаргандар бүгүн мына ошол эмне 80%, 70%тен ашып калдык. Албетте көчөгө чыккан болсок, эки адамдын, 3 адамдын экөөсү, 5 адамдын 4өөсү бүгүн жоолукчан болушу мүмкүн, сакалчан болушу мүмкүн, намазкан болушу мүмкүн. Бүгүн Кудайыма шүгүр элибиз динге, ыйманга, мечитке, исламга аябай бир бекем кайттык. Бирок ошентсе дагы кээ бир мына ушундай бир жаман күндөрдө, түндөрдө дагы мына ошол мусулманчылыгыбызды унутуп калып, кээде пендечилик кылып, ал жака дагы, бул жака дагы эмне кирип кеткен, ал жака да кадам таштап койгон, бул жака да кадам таштап койгон, оройраак айта турган болсок, эмне мына ошол жана кээ бирөөлөр айткандай, кээде Иван, кээде иман болгон дагы мусулмандар катарыбызда жок эмес, тилекке каршы. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала бир сүрөнүн атын ыймандуулар, момундар деп атайт. Мусулмандар деп айтат. Мына ошол момундар сүрөсүнүн алгачкы 10 аят түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүгүн кечинде мага 10 аят түштү. Мына ошол 10 аятты ким бекем кармап ошого амал кылып жашай турган болсо, кыяматта менин шафаатым, Аллахтын ыраазычылыгы же бейиш милдет болот дейт. Мына ошол 10 аяттын башында Аллах Таала биринчи эле аяты "Qad aflahal mu'minun" ыймандуулар ийгиликке жетти. Ыймандуулар тозоктон кутулду. Кайсы ыймандуулар? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Алар намаздарын коркуу окугандар. Кайсыл ыймандуулар ийгиликке жетти десе, намазын коркуу окугандар, чоочун жаман сөздөрдөн оолак болгондор. Жана башка келтирип, аяттын уландысында Аллах Таала "Вallazina hum li furujihim hafizun" алар өзүнүн уяттуу жерлерин сактагандар дейт. Мусулмандардын бир сыпаты, момундардын бир сыпаты эркек болсун, аял болсун бөлүп карабастан мына ошол эмне уяттуу, намустуу жерин сактагандар дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринин биринде "Иза захара зина ва риба фи qaryatin" Эгер бир айылда же бир шаарда зына менен сүткордук ачыкка чыгып, элдин баарына белгилүү болуп кала турган болсо, адамдар ошол сүткордук кредит алганда, кредит бергенде, зына көчөдө никесиз башкасы жетелешкенде, өбүшкөндө, кучакташканда, же болбосо мына ушундай Валентин күн, сүйүү күн деп чоочун болгон бир группалашы менен, классташы менен, жана башка интернеттен тапкан бирөөсү менен жетелешип алып, түнкү клубка башкага барып, кучакташып, бийлеп, ырдап, жана башка ушундай бир ыплас иштерге барганы, бул мына ошол эмне арам.
кайсы бир айылда, кайсы бир шаарда мына ошол зынанын же сүткордуктун аламаттары ачык болуп кала турган болсо, факад ахалу би анфусихим азабалла, Аллах Тааланын азаптарын өздөрүнө адал кылыптыр дейт. Кудай сактасын. Аларга Аллахнын азабы өтө жакын дейт. Бир аз мурда эле жер титирөө болгонда баарыбыз күбөбүз. Мына ошол жер титирөөдө канчалаган инсандар эмне мына ошол үйүнөн башкасынан качып башка кылып, кийимин унутуп калып, кээде келме кайтарып башка кылып, тобасына келип башка кылып, баардыгыбыз интернеттен башкадан жаза калып, ой Кудай сактап, Кудай сактап, Кудайга кайтып калдык. Мына ошол Алланын мындай кээ бир эскертүүлөрү, кээ бир бизди коркутуулары бизди оңолсун деп, күнөөдөн, бузукулуктан кайтсын деп берип аткан дагысы. Бирок чыныгы коркунуч бул бир аз гана берген коркунучунан кээде кийимибизди, бала чакабызды, аялыбызды унутуп калып, качып чыккандар, башка кылгандар, дырдай жылаңач көчөгө чыгып алгандарга чейин күбө болуп, бири-бирибизди тамашалап, шылдыңда башка кылып, аны дагы сүрөткө тартып алып таштап, башка ушунчалык жаны ширин болуп, аялын таштап чыгыптыр, баласын таштап чыгыптыр деп, эмне ошого чейин дагы тартып, ошону дагы бир тема кылып, ошону дагы бир талкуулап аттык. Бирок ал болор болбос бир 2 бал, 3 бал, 4 бал жердин титирегени бул эч нерсе эмес. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда инна залзалата саати шей'ун азим. Кыяматтын титирөөсү, кыяматтагы жердин тербелүүсү бул аябай катуу, аябай коркунучтуу дейт. Мына ошол коркунучтуу күндөн сактаныш үчүн бүгүнкүдөй болгон мына мындай сүйүү Валентин күндөрүндө биз мусулман балдары, кыздары бизге жарашпаган, бизге чоочун болгон майрамдарды бир майрамдабашыбыз керек. Өзгөчө мына ошол тарбиячылар, эжекелер, мугалимдер, агайлар, үйдөгү баланын тарбиясына кепил болгон апалар, аталар. Кээде биз өзүбүз ушундай жаштарды башкаларды кызыктырып, жаштыкта, башкада, кээде эмне тилекке каршы бүгүн мектепте башкада окуучуларды мына кыздарга белек бергиле, эртең 8 мартта балдарга, кыздарга бергиле, андан мурда кыздар балдарга бергиле деп 1-класска чейин балдарды үгүттөгөн, ата-энелерден акча чогулткан башкаларга буга чейин эмне бир канчалык токтоду башка болду деген менен чыныгы реалдуу жашоого келе турган болсок, болуп аткандагысы бул өкүндүрөт. Албетте бул нерсе мына ошол эмне биздин Кудайды, динибизди бир терең билбегендик же билсек дагы, мына ошол эмне чыныгы момундун сыпаты менен сыпатталбагандыгыбыз. Кээде өзү басып барган, өзү аткарган балдарды кайтарышыбыз керек болгон жетекчилер, жооптуулар, ата-энелер, мугалимдер унутуп калган, башка болгон кээде билбеген окуучуларга 1-класстан башкасынан баштап сен буга белек бер, сен буга гүл бер, сен буга тигин алып бер, муну алып бер деп бири-бирине белек бердиртип, бири-бирине колун жетелеттирип башка кылгандыгыбыз бул албетте мына ошол эмне тарбияда башкада биздин уткурганыбыз. Эсиңиздерде болсо, бул нерселердин кесепети алыс эмес. Бүгүн же эртең же буга чейин көрүп эле келатабыз. Ноябрь айынын акырында, декабрдын башында мына ошол Кыргызстанда, Бишкекте өзгөчө, Жалал Абадта бир жумада 3 наристе тирүүлөй таштандыдан табылды. Ошол учурда кээ бирөөлөр жазып атты. Албетте бул 9 ай мурда кылынган иштин жыйынтыгы деп. Эгер ноябрдан, декабрдан эсептей турган болсок, 9 ай мурдагы иштин жыйынтыгы деп, мына ошол бүгүнкү сиз экөөбүз күбө болуп аткан 14 февраль Ден Валентин сүйүшкөндөр күнүндөгү кээ бирөөлөрдүн өзүн өзү кармай албастан бир роза гүл үчүн, бир духи үчүн, бир болор болбос белек үчүн, башка үчүн бирөөдү чоочунду башканы дискотекага башкага ээрчип барып, ошол жерде нафсисин кармай албастан Аллах Таала арам кылган «Вала тақрабуз зина» зынага жакын жолобогула деген нерсеге жолоп койгондун кесепетинен тирүүлөй 3 наристе бул бизге билингени, коомчулукка жарыяланганы. Ал эми мындай маалыматтардын бизге жарыяланбаганы, аборт болуп атканы, же болсо тууп туруп бизге интернетке башкага чыгып биз карапайым адамдар укпай калган окуялар толтура. Ушунчалык деңгээлге жеттик. Бузукулуктан башкадан уялбай калып, керек болсо ушундай бир намустуу мусулман коомчулугу кээде эмне мына ушул нерселерден бир тыюунун башканын ордуна жогорку кеңеште керек болсо жанакындай бир baby box деген, жана атайын жаш балдарды калтырып кете турган бир айнекче ачалы ар бир роддомдун оозуна дегенге чейин бардык. Бул эмне деген шермендечилик? Коркпой келип, мен төрөдүм, атасы ким экенин билбеймин, аны эшмат менен да жаткам, ташмат менен дагы жаткам, бирок мына төрөп берейин, баланы силер алып калган, мамлекет чоңойтуп алгыла деп, зынадан болгон балдарга алдын алып шарт түзүп, бул кээде тарбияга өтө бир чоң терс таасирин тийгизет. Коркпой жата бер, коркпой боюңда боло берсин, төрөй бер. Балаңды карай турган адам таппаса, тиги азамат 14-15 февраль күнү качып кетсе, бизге төрөп берсең, биз биякта багып алабыз деп, ошолорго атайын бир арга кеткенде
жаңы төрөлгөн түйүлдүктөрдү, наристелерди таштандыдан тапканда, арга кеткенден мына ушундай baby box деп атайын жаш балдарды калтырып кете турган бир ушундай бир кутучаларды ойлоп тапсакпы деп, ушундай бир мыйзам долбоорлорун жогорку кеңешке чейин көтөргөндө биз күбөбүз. Андан бир аз өтүп-өтпөстөн мына ошол жашыруун бөлмө дегенин дагы сунуштап аттылар. Ал жашыруун бөлмө дегенди жетоблуска ачалы дейт. Жетоблуста болсун дейт. Атайын мына ошол көз жарары жакындап калган, кароосуз калган келин, жана жигити, сүйгөнү, башкасы, Валентини кетип калган кыз коркпостон келип ошол жерде көзөмөлдөн өтүп, башка болуп, дарыланып, дарысын ичип, мына ошол жерде өзүнүн чоң энесинин үйүндө төрөгөндөй төрөп, акырын баланы бизге калтырып кете берет. Бул өз аты өзүндө тургандай жашыруун бөлмө. Ал каяктыгы экендиги, ким экендиги айтылынбайт, бирок тизмеде туруп келип, эч бир ойлонбостон мамлекет тарабынан бекер төрөп, баланы ошол жерге калтырып, акырын эч нерсе болбогондой кайра чыгып кете бергендей ушундай бир шарттарды түзөлө дегениге дагы эмне биздин коомчулук күбөбүз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул ыплас арам майрамдардан оолак бололу. Мунун кесепети жалпыга тиет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям зына менен сүткордук кредит кайсыл бир жерде ачык боло турган болсо, чындыгында алар Аллах Тааланын азабын өздөрүнө эмне адалдаштырыптыр дейт. Кудай сактасын. Аллах Таала Ан'ам сүрөсүнүн 151-аятында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайрылып, "Кул таалу атлу ма харрама раббукум алейкум" келгиле мен силерге Роббиңер арам кылган нерселерди айтып берейин, окуп берейин, тизмектеп берейин дейт. Алла тушрику бихи шай'a. Биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып аткандагысы Кудайга шерик кошпогула дейт. Кудай арам кылды өзүнө шерик кошконду дейт. Кудайга гана сыйынгыла. Ва бил валидайни ихсана. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Ва ла тактулу ауладакум мин имлак. Балдарыңарды бага албай калам деп, ач калат деп, башка деп ырыскыдан коркуп өлтүрбөгүлө. Нахну нарзукукум ва iyяхум. Силерди дагы, аларды дагы биз ырыскылантырабыз. Ва ла тактулун нафса лати харрамаллаху илля бил хак. Аллах арам кылган нафстарды өлтүрбөгүлө. Ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah арам кылган бузукулуктун ашкереси болобу, жашыруunu болобу. Мына ошол нерселерге жакын жолобогула. Аларга жакын басып барбагыла. Заликум вассакум бихи лааллакум таакилун. Аллах Таала ушул нерселерди силерге осият кылат, балким акылыңарга келеттирсиңер дейт. Урматтуу эже карындаштым, урматтуу мына ошол эже карындаштарды бузуп аткан, ошолорду туура эмес жолго үгүттөп аткан мырзалар, эркектер, келиңиздер жараткандан корколу, кайталы. Биз мусулман коомчулугу, журтчулугу тарбия менен, балдардын жоопкерчилиги менен алектенген аталар, апалар мына ушундай майрамдарда башкада бир жаштык кылып атат, башка кылып көзмөн жанакындай көрмөксөнгө албастан, башка кылбастан, балким кээде катуураак башка тур мына ошол башарыбызды, балдарыбызды бир туура тарбияга башкага бир үгүттөсөк, жетелесек, анткени бунун эгер бүгүн көрмөксөн болуп койгон башка кылган жанакы эмне, ооруду жашырсаң өлүм ашкере кылат деген сыяктуу, жаштык кылды, башка кылды, бийлеп койду, кучакташып койду дегенибиз менен кээде монтип төрөп таштап коюп, таштандыда калган наристелер. Бул мен айтып аткан нерселердин баардыгы жомок же башка же мен гана көрүп силер көрбөй калган нерсе эмес. Кудайдын кудурети бүгүн ааламдашуу заманы баардык нерсе эмне мына ошол соцсеттер, Instagram болсун, TikTok болсун, Facebook болсун, баарыңыздар менден мурда мына ошол чыгаар замат жаңылыктардан окуп көргөнсүздөр. Мен айткан нерселердин баардыгы бул жаш наристелердин биздин тукумубузду улай турган келечек муундун таштандыда башкада калып аткандагысы бул эмне? Бул мага гана таандык болуп, мен гана угуп силер көрбөй калган нерсе эмес. Баарыбызга бир ашкере болгон, жарыя болгон, баарыбыз көргөн, билген. Мына ошолор же сенин карындашың, же менин карындашым, же сенин тууганың, же менин тууганым. Келиңиздер намысыбызга келели, динибизди терең үйрөнөлү, уяттуу бололу. Мына ошол кыздарыбызды, балдарыбызды уяттуулукка бир өзгөчө тарбиялайлы. Бүгүн эгер бул нерсени алдын албасак, бүгүн балдардын таштандыга ташталган эч нерсе эмес. Эгер ушу балдардын тарбиясы менен башкасы менен алектенбесек, жараткан таштап койбосун. Бүгүн ата-энеси таштап кеткен балдар толтура, бирок жараткан таштаган ата-энелер жараткандын көз астынан калган, жараткандын таштандысында калып кеткен мусулман бир туугандар дагы арабызда аябай көп. Кудай Таала мына ошонун сактасын. Баарыбыз динибизди терең үйрөнүп, Кудайдан коркуп, Кудайдан уялып, пайгамбар көрсөткөн сүннөт менен, Алланын шарияты менен, ак нике менен баш кошуп, адал жашаганды баарыбызга насип кылсын. Уул кыздарыбыз намустуу болсун. Мына ошол намустуу уул кыздарыбыздан иншалла элибизге, жерибизге кызмат кыла турган чыгаан жигиттер, кыздар өсүп тарбиялене берсин. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, бакубат жашоо, бактылуулук каалайбыз. Кудай Таала эч бирибизди адаштырбастан ыйман, ислам, намыс,
уят жолунда баарыбыздын кадамдарыбызды бекем кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.